Коопсуз шаар долбоору жакын арада өлкөнүн башка шаарларындагы камтыйт. Мыйзам баарына бирдей. Өлкөнүн башкы көзөмөл органы мурдагы судья Эльвира Жаркееванын кылмышын иликтеп бүттү. Кытайда жашаган боордоштордун өнөрүнө күбө болгуңуз келеби? Концерт качан, кайда болоорун программанын жүрүшүндө угуңуз. Назарыңыздарда Күн дарек маалымат программасы, студияда Актилек Гүлжигит кызы. Саламатсыздарбы? Коопсуз шаар долбоору жакын арада Ош шаарында жана өлкөнүн башка калааларында да ишке киргизилет. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ош облусуна болгон сапары учурунда билдирди. Ал ортодо Бишкектеги орнотулган стационардык жана көчмө программалык аппарат комплекстери Орду калаанын көчөлөрүндөгү баш аламандыкты тартипке келтирип, айдоочулар жол эрежесин бузуудан сактанып калды. Жолдогу абалдан кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев кабар алган. Көп жылдан бери создугуп отуруп ишке ашкан коопсуз шаар долбоору өз жемишин бере баштады. Марттын 4-үнөн тарта жол эрежесин бузууларга айып салына баштаган. Ушул күнгө карата мониторинг борборунда 22 000 эреже бузуу аныкталып, бакыт катын унаа ээлерине жеткирип берүү үчүн Кыргыз почтасы ишканасына тапшырылган. Бишкектеги 10 көчөнүн кесилишинде орнотулган стационардык камералардан тышкары Орду калаанын ичинде жана Бишкек Чалдабар, Бишкек Нарын Торугар каттамдарында жалпы 20 көчмө программалык аппарат комплекстери эреже бузууларды аныктоодо. Ар бир айдоочунун ар дайым эсинде болуш керек, өлкөнүн кайсы жеринде болбосун, мындай көчмө аппараттык комплекстер жолдун боюнда турушу мүмкүн. Мындай жабдуулар атайын анализ жүргүзүлүп, кооптуу деген участокторго жайгаштырылат. Мындай 3 буттуу аппараттар жолдогу карама-каршы тилкеге чыгып кеткен жана жогорку ылдамдыктагы эреже бузууларды аныктайт. 3 буттуу көчмө аппараттарды долбоорду колго алган Вега компаниясынын кызматкерлери иштетет. Алар кырсыктар көп катталган участокторго жайгаштырылат. Аппарат көчмө болгону менен ар бир кыймыл онлайн түрүндө камерага жазылат. Когда приходим на работу, биз жумушка келгенде текшерүүдөн өтүп, андан соң жабдууларды өткөрүп алабыз. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы кайсы жерге барып жайгашуу тууралуу уруксаат берет. Иш убактыбыз 8 саатка созулат. Бөлүнгөн участокто 2-3 күн туруп, улам орун которуп турабыз. Катталган эреже бузуулар инфоком ишканасына түшүп, андан ары мониторинг борборунда териштирилип, айыптар тагылат. Айдоочулардын катарынан көчмө программалык аппарат комплекстердин эскертүүсүз коюлганына нааразы болуп чыккандары да бар. Адистер көчмө аппарат мыйзам чегинде иштеп жатканын айтып, унаа ээлери бардык жерде эреже сактоого милдеттүү экенин айтат. Азыр көбүн эсе ушу айдоочулардан суроолор пайда болуп атат. Эмнеге ошол турган аппараттык комплекс, көчмө аппарат комплексинин жанында ошо эскертүүчү жол белгилери жок деп. Эми бул өзүңүздөр эле ойлоп көрсөңүздөр, бул стационардык эмес, баягы бир турган. Бул көчмө деп өзүнүн сөзү айтып атпайбы, көчмө. Значит, көчмө болсо, бул жанагыдек эле жол көзөмөлдөө кызматкерлери жанагыдек трассаларда радардык установка деп коебуз го, ылдамдыкты эсептөөчү аппараттар. Ошол менен иштегенде алар коюп турган жерине келип эле жол белгилерин кое бербейт да. Ошондой эле бул да көчмө, ошондой аппарат болуп эсептелет. Мен айтып кете турган нерсем, ошо айдоочулар ошол населенный пункт деп коебуз, калктуу жайларда, айылдарда, шаарларда 60 болсо, ошо менен айдаш керек. 40 болсо 40 менен айдаш керек. Жакынкы күндөрү Бишкектеги бир нече көчөлөрдүн кесилишине камералар коюлмакчы. 12 марттан тартып ишке ашат деп пландалган коопсуз шаар долбоорунун 2 фазасы 2 жума кечигип башталары белгилүү болгон. Ага курулуш монтаждоо жумуштарынын техникалык долбоорлорун макулдашуу кечеңдегени себеп болду. Уланбек Дыйканбаев, Эсендир Абыкеев, Ала Тоо 24. Башкы прокуратура Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы Эльвира Жаркеевага айыптоочу бүтүмдү бекитти. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык Жаркеева кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык, коррупция жана атайлап акыйкатсыз чечим чыгаруу беренелери менен айыпталууда. Кылмыш иши иликтенип бүтүп сотко ашырылды. Тергөөнүн божомолу боюнча Эльвира Жаркеева кылмыш тобу менен келишип алып, жеке ишканалардын биринин мүлкүн өзүнө алуу үчүн бир катар мыйзамсыз чечимдерди чыгарган. 2016 жылдын 15 августунда ал ири өлчөмдөгү акча өндүрүп алуу тууралуу мыйзамсыз толтурулган арызды канааттандырып, Кытай жаранынын кызыкчылыгын коргогон чечим чыгарган. Башкы прокуратура алдоо арызды жазган Кытай жаранынын өзүнө карата мурда Кыргызстанда алдамчылык беренеси менен иш козголуп, издөөдө жүргөнүн билдирген. Бул факты боюнча башкы прокуратура Бишкек шаардык сотунун жана жогорку соттун судьяларын жалпысынан 7 кишини коррупция беренеси боюнча айыптап, кылмыш ишин козгогон. Жаркееванын иши 1 май райондук сотунда каралат.
Орусияда кыргызстандык мигранттарга мунапыс жарыяланды. Москвадагы кыргыз элчилиги кабарлагандай, Орусияда миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн кыргызстандыктарга 22 апрелге чейин Орусиянын чек арасынан чыгып, миграциялык картасын жаңыртууга мүмкүнчүлүк берилди. Мындай жеңилдик Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарынын алдында эки өлкөнүн башчыларынын деңгээлинде жетишилген. Элчиликтин маалыматы боюнча, Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн Кыргызстандын жарандарына 22 апрелге чейин эч кандай тоскоолдуксуз чыгууга жана кайра каалаган учурда кирүүгө укук берилет. Бул маалыматты Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция маселеси боюнча башкармалыгынын башчысы Валентина Казакова тастыктаган. Былтыр 16 октябрдан 10 декабрга чейинки миграциялык мунапыстын алкагында кара тизмеден Орусияга кирүүгө тыюу салынган 5488 жаран чыгарылган. Буга кошумча Орусияда учурда миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн 100 миңге чукул кыргызстандык чек арадан чыгып, миграциялык картасын жаңыртууга жетишкен. Министр Чыңгыз Айдарбеков Индиянын тышкы иштер министри Сушма Сварадж менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кызматташуу маселелерин талкуулады. Бул туурасында министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Анда эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, алдыда боло турган Шанхай кызматташтык уюмунун министрлер кеңеши жана ШКУнун мамлекет башчыларынын саммити сыяктуу иш-чаралар тууралуу сөз болду. Ошондой эле 2019-жылдын июнь айында Индиянын премьер-министринин Кыргызстанга болуучу сапарын даярдоо маселелерине өзгөчө басым жасалганы айтылган. Тараптар эки өлкөнүн ортосундагы салттуу достук мамилелерди бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө, алдыдагы биргелешкен иш-чараларды ишке ашырууда жигердүү иштөөнү талкуулаган. Нарынга Бишкектен дарыгерлердин көчмө тобу барды. Майрам күнүнө карабай иштеп жаткан ак халатчандарга көрүнүү үчүн келгендердин саны арбын. Адистер жергиликтүүлөрдү акысыз кабыл алышууда. Кененирээк аймактагы кабарчыбыздын репортажы. Улустун улуу майрамында минтип, облустук оорукананын алдында кезекте тургандардын саны арбын. Алар борбордон келген дарыгерлерге акысыз көрүнүп калууга ашыгышат. Азыркы момент уже 100 баланы карап бүттүк. Болушунча кандай кээ пациенттер даяр болуп келишет, уже обследованиялары бар болгондорду сразу назначениясын жазып берип, рекомендациясын жазып беребиз. Кээ под вопросом болгон пациенттерди бияктан изилдеп, эгер серьезный болсо, шаарга эле өзүбүздүн бүт кандай жерге барарыңардын направление, эмне кагаз керек, кайсы жерге келесиңер, бүт барын телефондун номери даже телефон номерди беребиз өзүбүз. Кезекке туруу үчүн таң атпай келгендер бар. Дарыгер Сергей Буйкляновка көрүнөм дегендердин аягы кечке чейин үзүлбөй турат. За эти 2 дня мы успели посмотреть уже больше 1000 женщин. Мен ушул сааттарга жалпы 1000ге чукул аял кишини көрдүм. Чынында абал оор. Анткени бул жакта маммолог жок экен. Мен айрым коркунуч белгиси бар айымдарды сөзсүз Бишкекке баруусун суранып жатам. Ал жактан өзүм көрүп дарылаганга жардам берем. Ал эми калгандарына кеңештеримди айтып, кичине болсо да пайда кылып жатам. Биринчиден бизде Нарын шаарында монолог жок. Анан шаарга барып келишке, азыр жалаң эле бул жерде бүт эле карапайым адамдарыбыз, анан акча тыйныбызда тартыш. Кээ бар пенсия менен пособие менен шаандарынан. Ушундай шанс келип калганда көрүнүп алалы деп, элдин деле ден соолугун чыңап алалы деп келип атышат. Учурда борбордон өз ишин мыкты билген жогорку даражадагы 10 дарыгер келди. Саламаттыкты сактоо үчүн уюшулган иш-чара эми салт катары жыл сайын өтүп турат. Максат климаттык шарты катаал аймакта жашаган калктын камын ойлоп, алардын ден соолугуна көңүл буруу. Жыл сайын ошол биз теңир толук бир туугандарыбыздын ден соолугун ойлоп, ушундай иш-чараларды өткөрүп турабыз деп чечтик да. Бул өткөрүп аткан иш-чарабыз Кудай буйрса Алланын ыраазычылыгы үчүн. Мындай иш-чаралар дагы боло берет. Региондордо жашаган адамдардын ден соолугу жакшы болсо, жүрөгүндө таза ыйманы, башында тунук акылы болсо, мен ойлойм ошондо биздин айылдарыбыз күчтүү болот. Дени сак улут күчтүү мамлекет демекчи, элдин саламаттыгына кам көрүү келечекке карай чоң жол болуп саналат. Алишер Аскарбеков, Бексултан Мамбетов, Ала Тоо 24, Нарын облусу. Бүгүн Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунан келген чыгармачыл делегация Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында чоң программадагы концерт тартуулайт. Башталышы кечки саат 6-га белгиленген. Сиздер өлкөдөгү акыркы кабарлар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.